Семетей айыл аймағында ушундай чоң темир бетон завод ачылды. Бул жерде бетон, карагай, плита, лоток, бордюр жана башка темир бетон буюмдары жасалат. Ошондой эле кум шагылдын түрү чыгарылат. Өндүрүштү ишке киргизүүгө Манас районунун кулуну ишкер Азамат Айтбеков салым кошуп, өз чөнтөгүнөн 85 миллион сомдон ашуун акча жумшаган. Натыйжада Покровка менен Арал айылынын ортосундагы ээн талада ушундай заманбап ишкана пайда болду. 2014-жылы бул жерде үй салганда өзүм ушул плита перекрытияны Бишкектен ташыгам. Андан кийин областта жок нерсе экен, Оштон, Жалал-Абадтан, Бишкектен, кошуна мамлекет Казакстандан алып чыгышат. Ошого байланыштуу ниет бар болчу, ушу областка кичине элге пайда тиет деген ниетте. Примерно бир 100 миллиондун тегерегинде кетти. Уже заказ алдык 8 фирмадан. Ровды, бул жакта ККМБ, могул жерде гемодиализ салынып атат. Ошолордон жана башка бир частный эмелерден. Заводдун ачылышына президенттин коомдук баштабыштагы кеңешчиси Жаныбек Кубандыков катышып, айылга инвестиция кылган жаш ишкерге ийгилик каалады. Ал өлкө башчысынын ишкерлерди колдоо тапшырмасына ылайык мындай өндүрүштөрдү көбөйтүүгө жол берүү керектигин эскертти. Сен азаматтык кылдың, рахмат. Биздин урматтуу президентибиз биринчи ошо ишке киришип атканда, ошондо өз сөзүндө бир кайрылып кеткен. Биздин сыртта жүргөн ошол мигрант ишкерлерибизге да эгерде кимиңерде ашыкча каражатыңар болсо, биздин республикага келип инвестиция кылсаңар болот депчи. Анткени биз инвестор десе эле бир сөзсүз түрдө бир чет элдик ишкерлерди элестетебиз да. Мына бүгүн минтип мынакей тушообузду кезип атасың, мынакей биздин райондо мынакей чоң иш чараны ачып, Кудайым буйрса, мамлекетибизде ушундай өнүгүүлөр боло берсин. Эгемендикке жеткенден бери Манас районунда мындай кубаттуу өндүрүш ишке кирген эмес. Андыктан муну ачууга жергиликтүү бийлик, айыл өкмөтү, депутаттар жана райондун акими колдоо көрсөтүп, иш кагаздарына жана жер маселесине жардам беришкен. Анын аркасы менен азыр мында 30дан ашык жумушчу иш менен камсыз болуп олтурат. Садыр Нургочоевичтин Кыргыз автоном облусунун 100 жылдыгына карата 100 чоң ишкана ачуу тапшырмасын берген. Манас районунда мына май айында чоң ишкана катары Баласаруу жаккан КС ачылды. Бүгүнкү күндө экинчи чоң ишкана ачып атабыз. Колдош керек, колдойбуз дагы. Бул ишкананын иштөөсүнө албетте айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңешинин депутаттары ушу жер бөлүп бергенге, аларга токтом чыгарып бергенге абдан зор салымын кошту. Талас обласы боюнча мындай чоң завод жок. Андыктан айылдын эле эмес, облустагы өндүрүштү жандантууга салым кошкон жеке ишкердин аракети эске алынып, айыл өкмөтүнүн, райондун жана президенттин Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн ардак грамотасы менен сыйланды. Мамлекет тарабынан президентибиздин тапшырмасы бар. Жеке ишкерлерди ар тараптан колдоо көрсөтүп атат. Келген ишкерлердин баардыгын чет өлкөлүк инвесторлор болобу, өзүнүн ата мекендик жеке ишкерлер болобу, биз баардык жагынан жерлерди бөлүп берүү, трансформация кылуу документтерин бүтүрүү боюнча баардык тараптан жардам берип атабыз. Азыр өзүңүздөр көргөндөй ачылышын жасап атабыз. Айыл өкмөт тарабынан 2 гектар жер 23 жылга арендага берилген. Белгилей кетсек, иш башы катары жеринде бүгүн 4 курулуш компания менен өндүрүшчүнүн ортосунда келишим түзүлдү. Темир бетон заводдун пайдасы жергиликтүү эл жакын жерден курулуш материалдарын сатып ала баштайт. Даяр продукциянын 20% экспортко чыгарылат, калган 80% жергиликтүү керектөөчүлөргө сатылат. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.